Устаз, Аллах разы болсын. Устаз, ушул суроо аябай көп да, ушул суроону көп беришип атат акыркы айларда. Мисалы мен 40 жашымда намазды баштадым, динди кармап. Эми 40 жашка чейинки намаздардын казаларымды окушум керекпи? Айрым молдолор окуш керек дейт экен. Бизде муфтиятта окуш керек деп айтышып атат. Ушул боюнча сурагандар көп экен устаз, казаларды. Ооба, бул жөнүндө мисалы көптөгөн аалымдар айтып кеткен. Балким Ибн Абдул-Бар деген аалым айтса керек, бул жана ижмаал муслимин деп. Эгерде мусулман болуп анан көп намаздарын таштаган болсо, ал ошонун баарын өтөп бериш керек, окуп бериш керек. Канча намаз калтырган болсо. Анан кээ бир адамдар бар, мисалы мусулман эмес болуп жүрүп, үстөр динге жаңы кирет да, мисалы 50-ге чыкканда же 40-ка чыкканда келмени жаңы айтып, мусулманчылыкты билип анан кирген болсо, алар окубайт эми. Алар жаңы мусулманчылыкка кирип атат. Алар ошо киргенден баштап, ошондон баштап намаз окуй баштайт. Анан мусулман болуп, жалкоолуктун аркасынан ушу чоң күнөө кылып намаздарын таштабай окубай жүрүп анан кийин окуп калган болсо, ошондой адамдар канча намазы калса ошонун баарын окуш керек. Парыз намаздары сүннөт эмес, парыз намаздарын тартип шарт кылынбайт. Кайсы убакта болбосун бир убакты белгилейби, же ар бир намаз кошо окуйбу, же бир убакыт чогулуп окуйбу, ошонун баарын окуп бериш керек. Ошондой эле намаз окуп жүрүп, багымдат намазын каза кылып алсам, сүннөттүн да казасын окушум керек дейт. Ооба, багымдат намазын каза кылып алса, сүннөт менен кошо окулат. Ошо бир күндүк намаздарды каза кылып алган болсо, ошо сүннөттөр менен да окулат ошол нерсе. Андан ашып кетсе, анда уже парыздары эле окулат. Мисалы, бирөө түшкү намазынын сүннөтүн окулбай калды дейли, алдыңкы жана 2 рекет же 4 рекет сүннөтү бар эмеспи? Андан парызын окугандан кийин окуп койсо болот. Жоксо кийин деле окуса болот, ошол күнү кечинде окуйбу же асырдын алдында иши кылып ошол күндөн кечиктирбей окуйм десе окуп койсо болот.